Негизи Нурлан Мотоев ким деп суроо деле болбойт болуш керек. Чоң атам Мотуатор деген 16-жылкы кыргыз көтөрүшүнүн башында турган лидерлердин бири болгон экен. Бала чагыңызды эстегенде эмнелерди айта аласыз? Орус мектепте окугам, орус менен болуп такылдап калган ошондон. Советтер Союзу деген доорду көрдүңүз. Баары эле тымызын коррупция өкүм сүрчү. Сиз Америкада жашапсыз, иштепсиз. Англис тил үйрөнүүгө туура келди, абдан үйрөндүк, курстарга бардык. Америкада дипломатиялык академиянын бакалаврын бүткөнсүз. Бүткөм. Оппозиционный превышение толтура недавно дипломатия болуп калды мен. Асаба гезитинде Америкада жашаган кыргыз Нурлан Мотоев деп макалаларың. Асабанын Америкада өз каласы болуп мен сезем суран. Эркин гезит чыкты деп гезиттердин өзүнчө бир мындай Раматлык папашам, Аманкан. Сен оппозиционерсиң билесиң. Алла, эмне оппозиция деди? Ал түшүнүштүү эмес экен. 2005-жылы Акаевди кетирген өзүнчө окуя болду. Аны ыңкылап деп атайбызбы? Биз идейныйлар революция кылсак, номенклатура партократторго эле башты. Көмүр королу деген дагы лакап атыңыз бар. Кара кече келип ошо элдин басылганын эртесинен мен интервью бердим. Всё дедим. Пипец дедим силерге. Дегеле ислам өзү сиз үчүн Мен үчүн бул бейишке путевка ислам деген бул. Нурлан байке, бул кантип ушинтип көп акча тапса болот? Айтып коюңузчу. Сен немеде 100 000 подписчигиң болуш керек. Камчы Көлбаев Коля жок кылынды. Адам бул, малдар да мал. Только тала тоно же, жут. Бул бийликти эл алып келип койду. Чыныгы эл көтөрүлдү. Эч кандай чордун изи да жок болчу. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Тандемдин дагы доору бүттү. Кыйын болуп калбайбы дейм да. Мурунку боорор баш көтөрүп калбайбы, опкалар баш көтөрбөйбү? Ассаламу алейкум, арыбаңыздар амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте кандай десем, стандарттан тыш мен мурда кийин маек алып эле жүргөн. Бирок өтө көптөн бери маек ала элекмин. Анан көптөн бери чакырып келип бериңиз деп анан шарты ушу бүгүнкү туура келиптир. Конок келди. Нурлан Мотоев мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодон баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбору иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Нурлан мырза, келип бергениңизге биринчиден ыраазычылык билдирем. Атайын убакытты бөлүп, сиздин да пландарыңыз, иш графигиңиз көп экен. Анан мага атайын убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Дароо баштай берсем. Бирок негизи Нурлан Мотоев ким деп суроо деле болбойт болуш керек. Бирок эми мен баягы өзүмдүн стандартыма ылайык мен айтып коеюн, коомдук ишмер, саясатчы деп койсом болот. Негизги алгачкы сурай турганым, ата энеңиз качан төрөлгөнсүз, кайсы жылы төрөлгөнсүз, канча бир туугансыз, ата тегиңиз тууралуу. Так. Мен өзүм 1969 жылы 10 декабрда Бишкек шаарына төрөлгөм. Ошол кезде Фрунзе деп аталчу. Фрунзе шаарына төрөлгөм. Папа, мамам ал кезде 20 жаштагы студенттер экен. Мен кийим илип атам, что чоң атам Мотуатор деген өзү эме болгон экен. 1916 жылкы кыргыз көтөрүшүнүн башында турган лидерлердин бири болгон экен. Ишенбесеңер муну Google'дан терсеңер окуйсуңар. Баягы тиги ак падышанын тушунда кыргыздарды өтө эзибийген, түндүк кыргыздарын эзибип, жакшы жерлердин баарын басып алып, кыргыздарды тоо ташка сүрүп салышып, анан тияктан болгон
Украин ошо Россиядагы болгон орус украиндер келип толуп алышып анан бизде ошо кысып киргенде эл көтөрүлүп кеткен. Көтөрүлүп кетип анан мунун апогейине эме жеткен жанагы биринчи дүйнөлүк согушка кабыл ала баштаган ошентип күчкө салып ошо Кыргызстан ала баштаган Элчи Табек ошондон көтөрүлүп анан ошо көтөрүштү Кочкорлук Канат Кан деген баштаган чоң атам мотиватор деп коюш экен эле СССРга түшүп жүрүшкөн. Анан муну Google'дан азаттан окугасыңар. Мен калп айткан жокмун. Эринбей эле Google'дан тере кыла мотиватор терсеңер өзүңөр окусуңар. Анан ошентип мотиватор где-то бир 1000 киши менен келип кошулат, 1000 жумгалт менен кошулат. Анан Кочкорго келет, Кочкордон эл дүрбөп Токмокко келишет, Токмокко тиги чепке чабыл коюп орустар менен саллашып анан орустардын баягы Замберек алардын куралы Замберек винтовка куралы күчтүү болгон бизде болсо эмне найза кылыч эле. Стоюн. Анан найза кылыч менен эмне кылат. Анан баягы ошол Трусуп 2 ай 3 ай согушат, 3 ай согушуп анан Трусуп артка чегинишет, Кытайда өстө качат, эл дүрбөп. Бир 200 миңдей кыргыз качат. Чоң атам мотиватор гордый да. Анан лидер да бар, лидерлер бири көтөрүштү. Колго чыгып калат, Канаткан колго чөт, мотиватор колго чөт. Ошо менен сүрүнгө айдалып кетет да 16-чы. Бирок бир эле жыл болот, кийинки жылы Владимир Ленин революция кылып, анан ошол революция кылып Николай II падышаны колго түшүрүп Екатеринбургга алып барып үйлөсү менен ит аткандай атат. Ошо кезде кырылган кыргыздардын каргысы тийгенби, ошо менен Николай II атылат Екатеринбургда. Ал эми чоң атам мотиватор болсо кое берип жатат. Лениндин ошол эмеси менен ошо ким кыргыз көтөрүштү катышты, мына могулар все кое берди. Алып барып жумгала кирет, ошо жерде Кызыл Жылдыз деген айылды түптөп ошо жерде башкарма болуп калат. Эми ата тегим жөнүндө айтсам ошол ата тегим ошол папам экономист болгон, энем медицина тармагында иштеген, интеллигент үй бүлөдө өскөнбүз. Ошол Канча бир туугансыз? 3 бир тууганмын. Мындай бала чагыңызды эстегенде кубана турган, анан бир кайгыра турган эмнелерди айта аласыз? Бала чагым бактылуу күндөр өттү. Мен деген орус мектепте окугам. Орус мүнөз болуп такылдап калган ошондон. Орус мүнөз болуп тиги Москва мектебинде окуп, отлично окуп, былтыр бир видео чыкты го. Мектебибиздин директору Зоя Казатованы аш СССРдын жогорку Верховный Советине депутат кылганбыз. Анткени директор из Джумгайской глубинки, из Нарынской области. Директор ошо депутат болуп килген СССРга. Бул 83-жылы, ал кезде мен 13-тө боламын. Анан баары отличниктерди жыйнап, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстын отличниктерин жыйнап келип мына деп баарын бир класска отуруп бир видео эле чыкты, документалдык фильм. Анан ошо кезде СССР көрүп жүргөнмүн. Бактылуу күндөр болду абдан. Орто мектепти кандай жакшы эле балар менен окудуңузбу? Ооба. 5 жалаң 5. Жалаң 5 ошо отличник деп ошо айтпайм. Мен ошо Зоя Казатова ошо силерди отличниктерди себебинен мен депутат болдум деп баарыбызды жыйнап келип. Советтер Союзу деген доорду көрдүңүз. Советтик Кыргызстанды дагы көрдүңүз, мындайча айтканда жашадыңыз. Ошол социалисттик замандын, социалисттик коомдун эмнеси жагат жана эмнеси жакпайт? Социалисттик коомдо ошол тиги баары теңчилик болгону, теңдик деген менен эмес, серо-белое, черно-белое, серо-бледность болчу. Баары бир кылга болчу. Демиш болгон менен бирок баары эле тымызын коррупция өкүм сүрчү. Чоңдордун баары эле чоңдордун балдары вузга биринчи өтүп, импорттук товарларды ошолор алчу. Импорт товарларды ошолор алчу. Ошол эле элита бар болчу, тымыздын элита бар болчу, 200-дүүлүк сүрүчү бар. Өкүм сүрүчү 200-дүүлүк суроону. Анан коррупциянын кайсы бир элементтери бар болгон. Анан там хос актив болуп, чоңдордун балдары ошо кезде чоңдорду айтчу, ошо кезде эле бейбечер айтылчу бар, теңдик, жалпы теңдик деп айтылган менен. Ошол кез эсте калды, СССР кезин. Анан СССР кезинде мен аябай уникалдуу доор жашап калдым. 20-жылында төрөлдүм. СССР кезинде жашадым. Кийин Америкага кеттим. 2 доорду бир көрдүм. СССР доорун да көрдүм. Гүлдөп турган учурун. Американын гүлдөп турган учурун көрдүм.
Аллахка шүгүр подряд эле көрүп келатам ошол. эгемендүүлүктү Эгемендүүлүктү көрдүм, Кыргызстан өзчө мамлекет болгонун көрдүм. бүт инкылаптарды көрдүңүз. Бүт инкылаптарды көрдүм. Кыргызстанда болгон инкылаптар баана активдүү катыштым. Только ошол 13 жылга гана катышкан жокмун. Эми ошол өзүңүз айткандай өмүр таржымалыңызды карасак, сиз Америкада жашапсыз, иштепсиз. Ал жака кандай тагдыр менен барып калдыңыз Америкага? Америкага тиги жөн эле турист катары барып, өз күчүмдү сынап окуп өтүп. Кайсы жылдар болуп калат? Бул 95-тен 2000 жылга чейин 5 жыл окудум. Анан эле 96 жылы уулум Азамат Америкада төрөлүп калды. Провиденс хоспитал деп коет. Эми алар роддомдо хоспитал дешет. Ошол жакта төрөлүп калды. Уулум Азамат гражданин Америка алды, сразу жана паспорт, жана өзүнүн паспорту. Прям бети тултуйуп пленкада жаткан сүрөтү менен прям паспорт чапты. Күлкүнү кетирип. Жубайыңыз менен дагы ошол жакта тааныштыңыз. Ооба, тиги жубайым, биринчи жубайым казак кызы болчу, Гүлнара, Казакстандын. Үйүбүз уникалдуу болчу, үй бүлөбүз. Мен өзүм гражданин Кыргызстана, жубайым Гүлнара гражданка Казакстана, уулум гражданин Америки. Мына бир эле үй бүлө. Мен ошондо 25-имде үйлөндүм, 26-ында уулдуу болдум. Уникалдуу үй бүлө болчубуз ошо биз. Вашингтон. Андан кийин 2 жылдан кийин эгиз кыздарым төрөлдү. Алар да гражданство американский. Эми ал баары бир мындай бөтөн жер да, чет жер. Өзүңүздүн мекениңизден эми чет жерде жүрдүңүз. Мындай кыйынчылыктарды көрдүңүзбү? Биякта иштеп, буякта иштеп дегендей ар кайсы иштерди иштеп. Биринчи барганда албетте тил барьери болду. Тил барьери, аңыз тил жакшы билбесең жумушка алышпайт. Анан в усиленном порядке. Аңыз тил үйрөнүүгө туура келди. Абдан үйрөндүк. Курстарга бардык, мектепке бардык, там платный курстарга бардык, ошентип үйрөнүп анан 96-жылы дипломатический академияга өттүм. Дипломатический академия Вашингтондо. 3 жыл окудум, 99 жылга чейин. Демек, ошол Америкада дипломатиялык академиянын бакалаврын бүткөнсүз. Бүткөм. Бирок ал кесибиңизди мындай турмушта колдонбодуңуз. Колдонгон жокмун. Точнее, колдонушкан жок. Жашоо меники бурный, сумбурный жашоо болду. Оппозиционный приглашение толтура. Дипломатия болуп калды меники. Ошондо Нурлан ага, мына сиз советтик системада чоңойгонсуз, советтик коомду көргөнсүз. Анан кийин эле Америкага бардыңыз. Америкада таптакыр башкача система. Айырмасы кандай экен? Кандай билинди дароо байкалган нерселер? Алгачкы байкалган нерселер? Бу жерде эми бул ошол кездеги советтик лидерлердин жумшактыгы болду, слабыйлыгы болду. Элчин раза кылып жиберди. Элчин, Шушкевич жана эмелер Беловецкий путчадан 92 жыл билесиңер, өздөрү билип эле Горбачевду четтетебиз деп эле баягы СССР раза кылып жиберген. Бирок эми бул исторический эме экен, события тагдырга жазылган, Алла Таала жазып койгон экен. Зато сразу 15 мамлекет сразу өзүнчө независимость алды, өз алдынча кетти. Эч качан ойго келбей турган ошо Кыргызстан Американын посольствосу ачылып калды. Посольство ачылып өзүнчө мамлекет болду, өзүнчө желек болду, гимн болду, туу болду. Өзүнчө айтпайм. Мен тарыхый событиялардын ушунда жашап өттүм. Мындай тынчтоодо эмес, тарыхый событияларда жашап өттүм. Анан ушундай болду. Анан сиз айырмасы сурап атпайсыз. Айырмасы албетте Америкага биринчи барганда ошо бизди бывший СНГдан келди, то есть бывший СССРдан келди деп мындай жактырбагансып карашчы башында американецтер. Ал кезде мен кайсы 95 жыл болгондо азыркы дүпүргөн кыргыз жок аякта. Вообще кыргыз жок болчу. Жок да, эми Совет Союзунда учурунда аякта. 2000 жылга чейин жок болчу. Бир кыргыз көргөн көздөн зар болчу. Казакты көрсө сүйчүм. Жок болчу эч ким. Азыр эле толуп башты кыргыздар, эмигрант болуп барышат. Мен барды эч ким жок. Эң биринчи барган кыргыз мен болом ошо Америкага ошол. Жок, ошо сиздин Нурлан Мотоев деп менин эсимде Асаба ошондо агым боло элек. Асаба гезитинде Америкада жашаган кыргыз Нурлан Мотоев деп макалаларыңыз Асаба гезитинде. Асабанын Америкада өз каласы болуп деп Мелис Эшимкан суранып, анан ошону сиз өзүңүз эмес Мелис Эшимкан суранды, жазып. Ал мындай болду. Бир журналист барат да каяктан мен жөнүндө макала жазса, анан Мелис Эшимкан раматтык суранат ушинтип мага кат жазып. Ал кезде эме болчу да, факс менен жазчу. Азыркыдай каякта өнүккөн WhatsApp жок, сотка жок акысты. Сотка болсо жаңы чыгып аткан тил түшүнө элек. Анан факс аркылуу ошону жазып, анан ушундай
бизге кабарчы болбойсуңуз макул да Америкада эң биринчи то есть журналист международный Кыргызстандагы эң биринчилерден менмин ошол Нурлан Матуев Америкада өз кабарчысы болуп даже Асабанын ошол кезде билесиң оппозицион Асабанын экинчи бетте турчумун бассан АКШ боюнча өз кабарчысы Нурлан Матуев деп турчу муну ишенбейм дегендер библиотекадан барып почивкадан караса эле чыгат анан табылат жазмакерлик шыгыңыз чымыныңыз да бар экен да же бияктан оңдосуңбу эми жазмакерлик чын болгондо бул кичинекейибизден если коротко сказать биз айтпайм абдан интеллигент үй бүлөдө чоңойдук Элим Матуев Нурден кийин диктор болуп тили өнүгүп кеткен себеби ошол биз көп окудук көп окумалбыз анткени Чайектин библиотекасында мен орус школда окудум иним кыргыз школда окуду анан ошондо 3 жыл китептен берчи 10 күнгө мен уже 10 жашында китеп окуй баштадым ал 8 жашында калп айтсам ал барып 3 китеп алчы мен 3 китеп алчым 6 китепти 10 күндө Нурдун иним экөөбүз алмашып окуп жүрүбүз ошондо болгон кыргыздын жазуучулары Чыңгыз Айтматов Төлөгөн Касымбеков Шатман Садыбакасов анан Жапар Кенчиев анан жанагы биринчи Асанбек Стамов ошонун баарын окуп бүткөнбүз кайра окуп анан мен орус школда окуп анан орустун болгон жазуучулары Максим Горький болгон Лев Толстой баарын окуганмын ошо оригиналын ошондо эринбей окучу экенбиз моунда болгон китептерди окучу экенбиз азыр анчалык окуп ошондо сиз баш аягы Америкада канча жыл жашадыңыз Америкада баш аягы 5 жыл жашадым бирок ошондо мен дааны көрүнүп атпайм СССРда гүлдөп турган үчүн жашадым 80ден 95 жылга 15 жыл СССР гүлдөп турган учурунда 80де 10 жашында болчу 10 жашынан 23 жашыма чейин СССРдин бурун жашоосун көрдүм Россиянын жашоосун көрдүм Кыргызстандын жашоосун көрдүм СССРдин андан кийин эле сразу Америкага кетип атпаймынбы аякта Америка ошол кезде гүлдөп турган кез болчу Билл Клинтон президент болчу анан ошол жакта дагы эми жазып кыргызча жазып турганыңызга караганда ар жагынан бар экен ошо бар болуп калган себеби ошол айтпайм абдан көп окумалмын кыргыздын нукура сөздөрү менен жаздым кээде Ишимкан Романов делейип калчу ушундай сөздөр бар деп ошондой бар сөздөр анан эгемендик жылдарында ушул эгемен гезит эркин гезит чыкты деп гезиттердин өзүнчө бир мындай доору болду окшойт да анан ошол эркин гезиттердин эркин жазган макалаларын чында эле эркиндик деп эсептесе болобу демократия деп эсептесе болобу азыр артка бир кылчайып байкасаңыз ал кезде мен көп деле байкабай эле кирип кетиптирмин волнасына Ишимкандын волнасына түшүп калыптырмын Ишимкан ошол кезде бейбечара эл партиясы деп чыкпады эле эң бир жапайсы Кыргызстанда а мен Америкада жүрүп кайдан билем анан барып туруп тиги журналист сураганда макулдап коюп анан кара кийин макала жасап бердим кийин Кыргызстанга келсем эле мен оппозиция экенмин папашам көрөт раматтык папашам Аманкан сен оппозиция эмесиң билесиңби ал эмне оппозиция деди ал түшүнүктүү эмес экен бийлик оппозиция болуп бөлүнөлөт биякта дейт сен Америкада жүрүп билбей калган турбайсың сен бийликке каршы жасап атасың ошо бийликке каршы кесип иштейсиң билесиң Америкага барсың дейт анан деп ошондой анан эми мен мына эркекче жүрөм мен раз кирип кеттимби мен артка секире албай калдым ошо менен оппозицияга кирдим Акаевге каршы болуп калдык кеттим до конца каршы Америкадан эмнеге келдиңиз Кыргызстанга кандай себеп менен келдиңиз ал жакта мындай караганда жашоо жакшы бизнес болсо керек эле негизи оокаттарыңыз болсо керек эле Америкада жашоо жакшы бүт баары отличный баары жашоо жакшы бирок адамда ностальгия деген болот да баягы ностальгия во-первых во-вторых аякта жашоо жакшы дей бергенде деле бирок кийин мен баары мусулмандык фитрам чакырыптыр мусулманчылыкта айтылат хадистер бар пайгамбар пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан запрещено жить мусульманам дейт не в мусульманских странах дейт запрещено дейт мен ошо өзүм естественно жан дүйнөмө салган фитраттын естествонун негизинде жактырчу эмес экенмин Американы көп жактыра берчүмүн анткени чын эле ошо карасаң баягы мусулманский эмес жашоо бүт бузуклук ошол жакта бүт разврат ошол жакта бүт жана эркекке эркек үйлөнгөн акмакчылык бүт ошол жакта узаконенный бүт бар мен мына душамга алып турган мен жек көргөн нерсенин бүт ошол жакта экен гейлерге уруксат транстарга уруксат бар анан мен аякта анча мындай бул коомдо мен жашай албайм деп өзүм чечтим ладно балдарым ошол жакта туруп калайы жок гражданин болуп калды жашай берсин мен жашай албайм деп чечтим дагы мен кетишим керек хотя бы Кыргызстанга болбоду деген араб өлкөлөрүнө кетишим керек мусулманский Турцияларга деп деген ой менен кетип калгам
Бирок Америкада мени кууган эчим жок, азыр барам десем кайра барам, бирок барым келбейт. Америкадан ошентип Кыргызстанга келдиңиз, анан гезиттерде Нурлан Мотуевдун макалалары пайда боло баштады. Бир эле гезитте эмес, тиги гезитте, бул гезитте деп. Анан мындайча айтканда саясий активдеше баштадыңыз. Жок, ал гезиттен кес болуп кеткен себеби жер жаманда барбасын раматлык месседжим мындай ичи тарыраак болчу. Баягы өзүнүн тыңдарды көрө алчу эмес. Анан мындай тыңыраак таланттуу экенин байкады дагы. Эч кандай журналистиканы бүтпөсөм да тың экенин байкады. Эми баягы кичинекеси менен ойлосоң, китептерди окуй берсең, болгон китепти окуп чыксаң, болгон кыргыз классиктарын, болгон кыргыз классиктерин, болгон орус классиктерин, болгон дүйнөлүк классиктарды окуп алсаң, миңе сиңет да бит. Али жок таланттуу болуп каласың жазасың да. Анан күчтүү экенин өзүнө сезди да, анан баягы атайлап жакшы айлык төлөбөй ушинтип кыса баштадым, эсиге кетип калдым. Мен мындай унижение иштей албайм, мен мындай мизерге калган бездар таланттар деле чоң айлык алып атпайм. Мен жок, муну иштей албайм, кетип калдым аяктан. Кетип калдым анан. Баягы Мартин Джек Лондондун Мартин Иден деген эмеси бар го, каарманы. Мартин Иден баягы ар кайсы гезиттерге жазып ошо так Мартин Иденин образына кирип кеттим дагы, мен да жаза баштадым. Республикага орусча жаза баштадым, лицага орусча жаза баштадым. Замира Сыдыкова менен Бермет Букажы Калптебейт. Калптебейт сен өзүңөр окуп жүрсүң. Орусча адына менен орусча жаза баштадым, орусча адына менен кыргызча жаза баштадым. Тиякка бияк 5-6 кез подряд жаздым. Ошондо Эшимканов өзүнүн ошибкасын түшүндү. Жанталашып кайра мени чакырды. Ушундай акылуу жазган баланы жоготуп алдым да. Мен көрдүм, бир кеткен жерге барбайм экинчи. Барбай койдум ошо Эшимканов. Анан сиз ошентип жүрүп 2005-жылы жанагындай Акаевди кетирген өзүнчө окуя болду. Аны кандай деп ойлойсуз? Ага лидерлердин бири катары сиз да катыштыңыз. Ошондо аны ыңкылап деп атайбызбы же эмне деп атайбыз? Ыңкылап катары эле сонун башталган. Беден баары башталып, мен мисалы идейник айтып өтпөйм, мен тиги Бакыбай оппозицияга кошулуп калыптырмын. 2000-жылдан баштап оппозицияда экенмин. Эшимканов жаза баштагандан баштап эле. 99-тан баштап жаза баштадым, 2005-ке чейин 6 жыл жазып турдум оппозиционный. Аябай күч бердим деп ойлойм өзүмө. Анан даже Акаев ончо алчу эмесмин. Анан күч бердим, мен идейный болчумун. Анан идейныйларга, идейный революционерлерге жана кийинкилер кошула калды. Аяк жагында жана Бакиев кошула калды, Бакиевтер. Революция 1 жыл калганда кошула калышып, Роза Отунбаева откуда взялась, өмүр бою партократ, демагог болуп жүргөндөр, жанагы чиновник болуп жүргөн, госчиновник, эмеле жанагы номенклатура болуп жүргөндөр, ошол келип кошула калды, ошол бузуп кетти, бүт идеяны ошол урдатышты. Ошол эле Бакиевтер, ошол эле жана Отунбаева, ошолордун баары кошулуп эле анан идейный деп жүргөн биз, мисалы Эшимканов, Турсунбай Акун, Топчубек Тураналиев идейный жүргөндөр. Ошол кезде бер жактан алып калдык. Анан ошолор эле келип бийликти алып коюшту деп. Эл ошол кезде интернет жок деле караңгы эле, анан конечно караңгы, азыр интернет бар, азыр деле элдин катышып өлүп кетер элек, мен байкайм да. Караңгы эле боюнча. Анан ошол ээрчип кетти, анан аларды президент койду. Эмне кыласың, Бакиевти. Бакиев президент болду, Акаев качты. Мен чисто идейный болчу, менин көрүшүм. Ошентип 2005-жылдын жайында сиз Кара кече көмүргенине көмүр королу деген дагы лакап атыңыз бар. Ошол жерге бардыңыз дагы, анан кийин карабайым элдерге көмүр тараттыңыз. Адилетсиз өкүм сүргөн революция болуп, ошо менен айтпайм, биз идейныйлар революция кылсак, номенклатура партократтарга ээлеп башты. Бакиев, Үсен Сыдыков, Отунбаеваларга бийликтен ээлеп кызмат менен отуруп башты. Анан биз көчөдө калдык, жана чын революция кылганда анан Үсен Сыдыковго 2 ай кирдим. Кызмат берем, ана берем деп алдап бербей койду. Анткени ага чейин жарым жыл, андан ага чейин 1 жыл мурда оппозиция жүргөн Үсен Сыдыков Акаевдин заманында. Мен Жаңы Кыргызстан партиясына келип президиум отурасың дегенде Нур Досбол уулу өкө. Нур Досболдун көзтүрү Үсен Сыдыков өтүп кетсе да. Өкөлөп сурашкан мен болбой койгом. Мен митип кабинетный оппозиция болуп отура албайм, бүкшүп. Мен уличный оппозициямын. Демонстрация, митинг уюштурганга мен жакшымын деп болбогом. Ошону кектеп калыптыр Үсен Сыдыков курганча. Анан мен кызмат берип атайын темсилетип, ал президенттик администрациянын башчысы болчу. Бакиев келгенден кийин ошонун администрациянын башчысы болчу. Анан кызмат ошо бөлүштүрчү. Анан мынада 2 ай тентөт бербей койду аяк жагында кызмат. Анан мен кыжырым келип турган. Эса көрсөтөм. Алаңга чолбой ошо кезде быша берди, жумгалдан келе берди мага делегация, аксакалдар келип, элдин жаштары келип, коомчулуктар. Анан
Кара кече деген канча жылдан бери эле 10 жылдан бери иштетип атышат, 95-тен бери, мына 2005-тен бери. 5 саат деген басып жатат. Күркүл тиги Байпүттөдөн жана 5 саат жолушпайып. Акаевскилер басып атат, кайда медим фирма иштеп атат. Усувалийскилер иштеп атат. И вообще местный элди ойлогон жолун ойлогон жок, жолун талкалап түштү, айкалоон буулашты деп келип. Эми сиз менин көзүм карап калыштыбы? Сиз революция кылбадыңызбы? Акаевди кубалап, лидердин бирисиз. Башка бербейсиз. Болбой алып кетишти ушунгала. Сиз бияктан кызмат деп койду, көрүп атабыз деп алып барып туруп кара кечедин бүт басып алып туруп, бүт баарын кууп чыгып туруп эле мени башчы кылып коюшту. Башчы кылып туруп перед фактом поставил. Баки өзү барды шалпайып. Анткени эмне кыларын билбей калды. Анткени булар ошо кезде чала сабат адамы түшүнбөй турган экен. Кара кече келип ошо элдин басып алганын эртесинен мен интервью бердим. Всё дедим. Всё. Пипец дедим силерге. Өчтүңөр баары, бүт Бишкек болду деп тоңосоңор. Мен кызмат берип койдуңарбы? Кызмат берип койдуңар. Эми мен силерге көмүрүрбөйм. Мен силерди тоңдурам. Жаңы революциялык бийлик алакан кулайсыңар дедим. Эл силерди куйттум. Смотрите. Өсөсү сүйлөндүм. Десем анан жүрөктөрчү анан делегация келе баштады. Делегация келди, анан акыры Баки өзү барды шалпайып. Как раз президент шайлоо болуп аткан ошо. Өзү келди шалпайып. Берин албетте, өзү келип шалпайып Бакиев келип туруп, он вуну дел. Эл алдында өсүп чыгып, кызмат бербейин деп аткан неме өздөрү келип кызматка коюп, мына кара кече директор Баки өзү коюп кетти. Коюп кетти эле жакшы иштеп атканбыз. Берден жана Куловдун акмакчылыгы болду, Феликс Кулов. Бул алжыган чалды, бул алжып отурганда тиги зонада 10 жыл алып эл көтөрүлбөй коюп чыкпай коюп билесиңер, революция мисал чыкканбыз, 5 жылдан мисал чыкканбыз ошо. Бакаев 2000-жылы отурган муну, 2005 мисал чыкты биздин революция. Анан Кулов келип мишет этип туруп алды. Эмнеге моту иштеп атат, эмнеге деп. Кулов ошондо премьер-министр болчу. Абдан мишет этти, ошо мишет этти, анан көрсө бул ошо кезде экөөнүн ортосунда трение бар экен. Бакиев Кулов тандем болбой эле булар. Куловдун ичүү эле эмне үчүн Бакиевдин кадрлары тиякта эле алды, эмне үчүн Бакиевдин кадрлары биякта эле алды. Бакиев айтат, эмне үчүн Куловдун кадрлары биякта отурат, эмне үчүн деп, ошондой трение монтоп аткан экен. Ошо тренияга эле ортосунда мен кышылгам каким-то образом. Менин оюм таза болчу. Таза иштетүү, баардык элге бекер көмүр тараттуу, элдин баарына бекер көмүр тараттым. Ошо анан булар мен кет деп көрдү, кет дегенде мен өкөнтөк послать этим, что Бакиевге тийликсиз жокмун. Аяначы тийликсиз жокмун. Аяначы Бакиевге анан Куловду послать этим. Пошел ты, кто ты? Сен кече түрмөдө чыгып отурган салып чыкты. Кимсиз? Вообще отдыхай, мажо. Бирок ошого карабай өкмөт кызматтан алды сизди. Кылмыш жок, отуруңуз. Кызмат алганча булар бир топ комедия көрсөтөт. ОМОН жиберип көрдү. ОМОН эл киришпей калат. Бандиттер 100 бандит келди, 100 бандит эл колго чүрүп туруп, пренге чүрүп туруп тепкилеп койсолар да мен тепкилетпей туруп кое бердим, баары кетирдим. Анан ошо менен мунун баарын көрүп турган Россиянын смелелери берди, магача Россиянын смелелери берди. Угольный король деп. Анткени орустар реально жасат да. Дейсин угольный король, бул король экен Мотуев. Президенттин баш ийген жок, премьер-министрдин баш ийген жок. Угольный король деп жазды. Анан угольный король деп дегенде азыр деле турат. Google'дан терсеңер, интернеттен. Lenta.ru да жүрөт, .ru, ТАСС да жүрөт. Телетайпный агентство Советского Союзунун баягы эмесин. Көп Россия сайттарынан угольный король Нурла Мотуев терсеңер чыгат. Ошо звание берди, анан бияк ана подхватили. Ошо менен угольный король кете бердим. Анан эми акыры барып оңойлук менен баягы моюн бербей, кандай негизде аласыңар, эмне негизде аласыңар дегендей кылып кыскасы каяша кылдыңыз, бирок өкмөт алды кызмат. Өкмөт алган жок, өкмөт алып жеткен жок. Мен айтпайм, ровно 1 жыл башкарып турдум. 1 жыл башкарып турганда мен ошибка эме болду. Бияка келбеш керек болчу. Бияка келдим, келердин астында жана Рысбек Акматбаев дегенде мишет этти. Ошо да бара алчу эмес, батын алчу эмес, бара алчу эмес. Ал просто ошол анан даже көп айтат экен Рысбек Акматбаевтан коркуп, анан коркпой эле даже мен мына азыр кат сабатыңар жоюлганбы? Библиотека деген бар. Библиотекада агым деген кесип бар. Агымда мен Рысбек Акматбаев өлүү элегинде тирүү кезинде 30 апрелде интервью бергем. Рысбек Акматбаев не признаю, мен анан коркпойм. Менин артымда эл бар, мунун артында ашып кетсе 1000 бандит бар. Менин артымда 70 000 жумгалдыктар бар. Деп интервью бергем. Рысбек Акматбаев өлүү элегинде деп ошо 2006-жылдын 30 апрелинде любой библиотека пачканы көрсө көтөрсөңөр агымдан кестен чыгат. Ошондон
13 күн өтпөй 13 майда Акматбаевди атышат шаардан, мешіттен чыгып жаткан жерден атып кетишет, татап атып кетишет. Азыр болсо Көлбай бакчасына коюшту го. Через 10 күндөн кийин ошо 2006 жылы 23 майдан шаарга келбей коюш керек болчу. Шаарга келип эс алып жүрүп атсам ошол жерден келип туруп спецназ келип кармап кетти көчөдөн. 50 спецназ келди, мен кармайм деп. Мен жанымда 4 жан жоккорум бар, анан 50 спецназ кармап кетти, анан баягы любой жерде лидер чечет экен. Мисалы, мен мына бир гана нерсени мен салыштырып кетейинчи. Жумгал эли эмне болуп алдырып жүрөт. Менен башка лидер жок экен. Муну жумгалтардын мойнуна алсын. Чыкпайт беле экинчи жолу бирөө чыга албайт беле. Эч ким чыккан жок. Алдырып ийишти ошону. Бүт кайра мурунку позицияларга келди. Мен болсо бир жыл СИЗОдо отуруп, бирок соттон отуруп чыктым. Кылмыш иштерин ачышты ошол кара кече боюнча. Илди Феликс Кудайчошуп калыптыр. Илди аябай СИЗОдон катты отурдум. СИЗОдон кайра наоборот буларды жамандадым. Кестерге интервью бердим. Кестерге чыгарып атам адвокатым аркылуу. Элим бар таң калып калдым. Бу түрмөдө отуруп да коркпойт турбайбы деп. Феликс Кудайчов менен Бакиевдин баягы ноябрьский активдүү ноябрьский митингесиңерде 100 000 киши чыгып, ошого мен ошол отко бензин чачтым. Анан берден дагы бир нерсе айта кетейин. Лидерден көп нерсе алып кеткен. Мен лидерлигимди мына кара кечеге кетер заматта алдырып койду жумгалтар. Кара кечени бүт алдырып коюшту. Эми так эле ушундай мына мисалы мына кечеги события. ККМ башчысы Камчыбек Ташиевди кызматтан алып койду, лидерди. Почти. Андан чоң лидер тиги Садыр Жапаров. Эми ОПГ менен ворлор эми кайра баш көтөрбөсө болду. Көтөрбөсө болду. Ал темага ошону лидерин зависит экен, оказывается. Ал темага келебиз. Нула мырза. Анан мен өмүр таржымалыңызды карасам, 2008 жылы Мусулмандар союзунун төрагасы болупсуз да. Бул эмне болгон союз? Анан кантип ага төрага болдуңуз? Эмне болгон Мусулмандар союзу? Мусулмандар союзунун төрагасы болгон себебим тиги Бакир Турсунбай Бакир уулу Бошиомус экөөбүз тандем түзүп, ошол неме Бес Кыргызстан боюнча кыдырып, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык көл баарын кыдырып, Нарын, Чүй баарын кыдырып, анан мусулмандарга митинг өткөзүп, анан ошол жерден экөөбүз тең төрага болгонбуз Мусулмандар союзунун. Анан кийин бизде эл абдан көп колдорун көрүп, Бакиевдин эси чыгып, аны Малайзияга эл чыгып жиберди. Турсунбай Бакир уулу. Баары экөөбүздүн аркасы эл турганын көрдү, анан соодалашып болчу. Мына 20 жыл мурунку саясат ушундай соодалашып болчу. Соодалашып, мен угул баарын тазалап, мен кара кечеден коркуп калган экен. 3 жылга чейин жаппай жүрдү, коркуп. Угул баарын жаап, мени баарын тазалап, ошондой соодалашып беришти. Анан кандидат президентке чыга берсем, чыга берет турбайм мен деп туруп, чыга берем десем, чыга бер деп жолдо ошого соодалашты. Мен кандидат президент болуп чыгаман да дедим. Мага кызмат берип койдуңар, Бакирууна кызмат бердиңер. Опять эле кызматка такалып атты. Силер бербей кара кечени бир алдырып, эсиңер түшкөн, эсиңер чыккан. Ала албай койдуңар мени түрмөгө араң калдыңар. Мындан да жаман кылам деп ошо соодалашкам алам мен десем. Кандидат президент болом давайте десем. Боло койду анан. Кандидат президент болуп анан ошол тияк бияктан ошол короче, булар бузган эмес, кандидат президент болду. Анан деги эле өзүңүз мындай намаз окуйсуз, өзүңүздү мусулманмын деп эсептейсиз. Ислам принциптерин карманасыз. Деги эле ислам өзү сиз үчүн эмне? Бул деген принциппи же болбосо бул идеологиябы сизге күндөлүк жашооңузга, же болбосо тек гана ата энеңиз мусулман болуп калган үчүн эле сиз да мусулман болушуңуз керек дегендей карманасызбы бул исламды? Ислам мен үчүн святое. Мен үчүн бул бешке путевка. Ислам деген бул. Анткени исламды толук кармасаң, баардык шарттарын аткарсаң, таза жүрсөң, кыянаттык, жамандык кылбасаң элдерге, бирөөлөргө жамандык кылбасаң, самый главный Аллахтын астында күнөөң жок болсо, 5 маал намаз окусаң, ошол өлөбүз бар. Өлгөндөн кийин кабыр жасоосу башталат. Кабыр жасоосунан эле көрө азабын тартпай, көрдө чылан чакпай, чаян жебей тыныч жашайм десең, көрүңдү
нурду толтурсун десең, от толбой нурду толтурсун десең. Анан акыры кыямат башалат, акыры кыяматта көрдөн тирилебиз баарыбыз. Тирилгенден кийин Аллахтын астында чоң сот болот. Ден суда чоң сот болот акыры кыяматта. Ошо соттон деяниябызга жараша, кылган кылыбызга жараша же тозокко кулайбыз, же бешикке чыгабыз. Мына ошол бешикке дедим, анткени душа өлбөйт экен, к сожалению. Душа өлүп калбайт экен да, баягы таш, жалбырак же дарак сыяктуу болуп өлүп жок болуп, чирип жок болуп кетет экенбиз. Душа тирүү турар экен, душа тирүү турар экен. Душа дегенчи бул. Орусча душа кыргызчасы эмне болот? Жан, рух, аң сезим тирүү калат экен. Анан бул же бул өмүр бою тозокто кыйналат экен, же өмүр бою бешикте жалгайт экен. Анан кайсы акылдуу киши өзүн тозокко кыйнагысы келсин. Ошондуктан мен ошол ислам принциптерин кайта карманганым бул ошол. Святое мен үчүн. Анан Нурлан мырза, мына карасам, абакта бир туруп абакка кирип, кайра чыгып, соттолуп, соттон сотко баягы сүйрөлүп дегендей, ошондой көрүнүштөр көп экен да. Анан ошол козголгон кылмыш иштерин карасам, мындай бир беренелер жүрөт. Терроризмге элдүүндө, терроризмди актоо, расалык, диндик, улуттар аралык кастыкты козгогон деген ушундай беренелер жүрөт. Чындап эле ушундай кылмыштарды мындай кылдыңыз беле? Ой, эч кандай терроризмди эч кандай колдогон эмесмин. Эч кандай тиги ошол Курандан цитаталар келтирип сүйлөп койгонум эле. Атамбаев ошол кезде мен почему-то Бакиевский эсептечи, Бакиевскийдин баарын жек көрчү Атамбаев. Баарын булардын куйруктарын менен тазалайм деп максат кылса, жоготом, каматам дечи, и так кылды ошондой. Анан ошо Бакиевский деп эле ошо шылтоо кылып эле ошо Курандан цитата келтирип, хадистерди сүйлөп койгонум үчүн эле. Анан Сирия боюнча акыбал боюнча сүйлөп кой деп. Сирияда акыбал боюнча сүйлөсөм туура эле сүйлөп турмун да. Акыры тиги Башар Асадты былтыр колдоду го. Революция кылып тиги ошол тиги оппозициясы, демократиялык оппозиция болуп чыкты го жана. Азыркы президент Жулани деген бар. Башар Асад деген бул монстр болгон экен, билесиз? Былтыр Сирияда жер алдынан түрмөлөр чыкпады. Жер алдынан канча 100 миллион кишини булар жер алдына салып коюп эле 20-30 кыйнаптыр. Мына көрүңүз, уже буларды Башар Асад Москвага качкандай билип калды. Анан получается мен Башар Асадтын оппозициясы бияктан туруп сүйлөп коюп турмун болгон. Ошол оппозиция катарга алып кеттим мен убагында. Мына карасам Аллахтын астында күнөөм деле жок экен. Башар Асадты монстрду тиранды, который жердин астында ойлоп коет. Түрлүү адамды жердин астына алып кыйнаган, жердин астында жашын түрмөлөр бар, секреттин түрмөлөр. Бизде ошондой секреттин түрмө Кыргызстанды чыгып көрсүнчү. Эмне болот ойлоп койгула, какой-то бийликтин алдына секретный жердин түрмө деген окуп көрөчү, кандай ыз чолорун элестетиңиз. Сирия жөнүндө деле көпчүлүк эмес, бир эки эле цитата келтирип койгом. Башар Асад туура эмес кылып атат деп койгом. Болду, ошол сөзүм менен калып кетти. Анан мынау Кыргызстандагы 2005-2010, 2020 жылдар бийлик алмашуу болду. Ушунун мындай бир карасаңыз өзүңүз, сиз эми саясатты ичинен да аралашып жүрдүңүз, анча-мынча мен деген лидерлердин мындай сахнанын артындагы сүйлөшүүлөрүн, оюндарын билесиз. Ошондой адам катары ушул 3 жылдагы окуяларды баарын ыңкылап десе болобу? Кандай статус берсе болот негизи буга? Жөн эле бирин-бири көңтөрө коюу же кандай? Биринчи айтып атпайбы? Биздин биринчи идейный революциябызды партийный номенклатура, партократтар, эски партократтар, СССРдан калган эски партократтар, Курманбек Бакиев, Феликс Куулов, Үсөн Сыдыковдор өз кызыксызда пайдаланып каш кылып жиберишкен. Анткени Акаевдин закондору, кадрлары коррупция өз ордунда калган. Мен муну жөнүндө айтып жаткам. Өз ордунда калган бул эч кандай революция эмес. Өз ордунда калды да бар. Болгондо партия алмашып башты. Экинчи революцияга мен башка каршы болчу. Экинчи революция жөн эле Горобастын революциясы. Атамбаевдин эле амбициясы тековой экөн. Биз байлыкка жетпей калдык. Биз кызматсыз калдык деп эле келип эле жөн эле келип эле куралдуу келип эле элди уюштуруп келип басып алышкан. Муну революция деп эсептебейм муну. Куралдуу көңтөрүш дейм. 10-жылык болгону. Революция деп эсептебейм. Чыныгы революция 2020 болду го дейм. Ошондо мына 20-да баштап мына ошо революциянын аркасы менен келген Садыр Жапаров мына Ташиби экөө Кыргызстанды абдан оңдошушту. Муну моюнгаш керек. Бүт оңдоду. Анан криминалдык чөйрөдөгү Төбөл Камчы Көлбаев Коля жок кылынды. Ошондо
эми сиз мындай эл билген маалыматтан тышкаркы дагы мындай бир маалыматтар, инсайдердик маалыматтар сизде көп. Анын кайсы бирин айтсаңыз, кайсы бири ичиңизде жүрөт дегендей. Ошондо Камчы Көлбаев жок кылынды. Криминалдык баягы система, жанагындай авторитеттер, положениясы тиги бу дегендер, жергиликтүү баягы регионалдык баягы төбөлдөр, иерархия ошондо толугу менен жок болду ошондо. Эми мен айтып атпайм тиги мен мажбурлоо ошо бийликтил любой бийликтин ушундай эле мажбурлоонун запысын чегип келатам. Бакиевдин заманында отурганда тиги кара кече ойчу отурганда 2006-2007 отурдум бир жыл. Чоңуйлар менен отурдум. Буларды абдан жаман, бул напрягся кылып жатат адам, напрягать этип жатат. Не, ти ана бу бесплатно. Ошон үчүн мен буларды жек көрөм. Мен уже стойко отвращение пайда болгон шакалдарга. Эч кандай интеллигенция жок. Булардын ою бир гана кайф алуу. Наша чегүү же укол сайын кайф алуу. Курсак тойсо болду. Башка кайгысы жок бул чорный идиоттордун. Башка эч кайгысы жок. Болду. Ана ушулар адам бул, малдар да мал. Идеясы болсо бүт куфарский, кафырлардын идеясы, воровской деген Россиядан идеялар бүт. Только тала, тоно, же, жут, өлтүр, талкала. Ошон үчүн мен буларга каршы чыкпадым. Мен анткени булар стойко отвращение. Булар менен жүрсөм только напряжение. Мен ошо бир жыл напряжение отурдум булар менен. Бирок өзүмдүн берген жокмун. Байман Эркинбаевдин убийцасы Боп Рузметовдун оозун талкай чаптым. Муну бүт билет. Мага келип тишкен оозун талкай урдум. Андан кийин экинчи атамай түшүнө калып кеттим. Опять эле барсам, опять эле ошо система чоңуйлар деп мынтип. Бирок жау деген менен тиги эме болуп калыптыр. Коммерция болуп кеткен, коммерциялаш. Башчы коммерсант болсо, баары эле коммерсант экен. Тиги вор в законе деген Көлбаев коммерсант болуп кеткен. Акча сатып бүт эле акча чечип калган. Бул же чоңуйлардын баягы илгерки идеясы жок, чыныгы воровской идея жок да буларда. Булар чыныгы воровской эмне? Идея эмне? Тиги администрация баш үйбө бүт зектер жакшашо болду, булар ошол болчу. Ошону да кыла албагачты уже кийин уже администрация баш ийиле коркушу бар анан жалтакташы эле. Бирок бир кыйын, напряженка бар да, сен кимсиң ана дегенден. Мен ошон үчүн булар менен жүргөндө өзүңдү безопасность сезбейсиң, постоянно напряженка. Ошо напряженка үчүн мен буларды жек көрөм аябай. Напряженка создавайлы. Ошон үчүн мен буларды жек көрбөйм, буларга каршы чыгып, идеясы каршы чыгып, сен кафырдын идеясын айтасың, сен койла киргизсиң, кафырсың, сен Камчы Көлбаев кафырсың, 3 жыл кайтылып бердим. Тозокко чөсүң деп кайра кайтып бердим. Ошон менен ошон үчүн булар менен душмандашып калдым. Еще булардын чорный хотун ошо сен айткан террористти сындырган 27 жана мусулман ислам балдар. 100 эле бала 700 чорный тапырата салып кубалап 27 жона сындырып чорный хотту. Мусулманский хот болуп калган. Мусулманский хот мына дана демократ ошол болду. Мисалы атамай бийди коркуп бул исламисттер менен чоңуйлар бирин союп өлтүрөт койду, эки жакка бөлүп, тилерди плейске тең режим айдап киришти кыртыга. Камерасыз эмеге. А чоңуйларды далактатып коюп койду. Кенен чоңун басып, аракта той ичирип, чоңуйлар наша шектирип, эрки зона коюп коюшту. Ошондо мен көрдүм, мен барганда как раз начальник колонии постоянно мушташып зөкүр менен барбадымбы? Барганда ошону көрдүм. Закрытый да, паркович отуруп койгон багы. Унужный 100 мусулманды. Мына демократия. Америкте бирөөнү коюп коюптур. Америка каалабасаң баш ийбейсиң. Мен бир гана Аллахка баш иймин, Американы не признай деп койсун, болду, өзүнчө кандай баягы. Баш ийбейм, 5 мал намаз окуп, чогултуп тамак иче бересиң. Бирок мен баш ийбейм, болду деп койсун. Америка. А булардын ошентип попробуй чоңун айтып көрчү. Баш ийбейм. Ошол zaman колуктун сындырып, сындырып жериңе сындырып, чоң ошондой жасат булар. Акмак, дагы напрек акмактар ушулар да, чоңуйлар. Анан сизге суроо бердим да, 2005, 2010, 2020дагы ошол окуялардын арасынан кайсынысын инкылап дегенге жакыныраак десем, мен 2020 деп айттым. 20 инкылапка жакыныраак. Ошондо демек бул бийликти эл алып келип койду. Мындай анча-мынча жана эмис сөздөр барго, мындай каралар, чорныйлар да буга аралашып, бул таканчык болуп берип келишине ошолор да жардам берди деген бул. Эч кандай чорный аралашкан жок. Бул айтып атам го, бул
Булардан коммерсант болуп бүтүшкөн, эч кандай чоң аралашкан жок. Мен билгеним мен ошондо мен да түрмөдө отурам, колония поселениеде отурам. Эл өзү эле көтөрүлдү. Шайлоого нааразы болуп жанагы ошо кездеги жанагы Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан, ошо бирик баары биригип жанагы олигарх, депутат коррупциялар партиялары утуп кетишти. Эл каршы болуп, нааразы болуп каршы чыкты. Аябай каршы чыгып, эл чынап көтөрүлдү берин. Ошо канча бир 10.000 киши эле барып революция кылып койду. 10.000, 20.000 киши. Анан эртеси эл көбөйүп кетти. Ошол эле түнү, ошол 5-октябрь түнү барып Садыр Жапаровду чыгарып келишти. Ташиев баш болуп чыгарып келишти. Бери чыныгы эл көтөрүлдү. Эч кандай чордун изи да жок болчу. Түшүнүктүү. Анан ошентип сиз чынында эле бул инкылап болду. Анан көрдүк го кандай бир жакшы иштер болду, ийгиликтер болду дегендей кылып айттыңыз. Андан кийин ушул тандем, бийликтеги тандем тарыхында эң узак жашаган тандем болду. Эки дос, жанагы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Анан кийин эми сиз мындай сайттарды, жаңылыктарды, соц тармактарды карап турат эле болушуңуз керек. Анан бул тандемдин дагы доору бүттү. Генералды алды Садыр Жапаров. Эмнеге алганын себебин дагы айтты. Анан эмне болот мындай келечекке кандай бир прогноз берет элеңиз? Эми берден айтып атпайбы? Любой күрөштүн лидери болот. Жана кара кечеде коррупцияга каршы күрөшүүдө айтып атпайбы? Мени кабап койгондо мен аркама жумгал эле лидер алып чыгылган жок. Же чыныгы достойно лидер болбой калды. Алып чыгылган жок. Ошо менен мурунку позициялары бүт келди. Мурунку коррупцияга кирип алды. Дагы кийинки революцияга чейин иштешти, да 5 жыл. Анан кийин бара-бара могу 20 жылкы революциядан кийин анан Садыр Жапаров аяка Ташиев экөө порядок кылышты. То есть баягы менин идеяларым келди да, мамлекет жалпы мамлекетке. Менин идеям акыр жеңди. 15 жылдан кийин болсо да жеңди. 20 жылдан кийин. Опять Садыр Жапаровго такалат берден. Садыр Жапаров менен Ташиев оңдоодо аяктычы. Тагы ошондой эле мына азыркы эмеден дагы мына Ташиев ОПГларга каршы, ворлорго каршы күрөштү баштап берип туруп, камчы көлбөйт аты өлтүртүп там каршылык көрсөткөн үчүн. Ворлорум деп жүргөнүн баарын чөгөлөтүп, кесип суратып, ОПГлерден талкалап, порядок кылып, эксплуатация кылып, зоналардын баарына ошо форма кийгизип, жанагы муну айтпайм, мурун жолко ошо только террористтер форма кийип отурчу, азыр болсо бүт чоңдо кийет жана форманы. Бүт кийет подряд. Мурун айтып атам го, мен отурган кезде террористтер кийчи форма кийип, жанагы роба зековский. Азыр болсо жалпы чорный кийди, баарына кийди, баарын чачын алды, баарын талкалады. Мындай айтканда талкалады, чорный ход сынды. Мусулмандар болсо Италия бир гана Аллах ашем тынч отурат, Италия баш болуп отуруп террористтер. Чорный ход бүт сынды, сону порядок кылып, мына берден Ташиевдин боевойлук, боксерлук духу менен болгон. Естественно, бул Садыр Жапаровдун совети менен көзөмөлүндө болуп турду, естественно. Эми мондай жакшы оң колду, өзүнүн жан жөкөрүн кызматтан алып коюп, Садыр Жапаров кандай кыйын болуп калбайбы дейм да. Ал мурунку ворлор баш көтөрүп калбайбы, ОПГлар баш көтөрбөйбү? Кийинки келген эмени башкарып калган, ГКМ башкарып кеткен кийинкисинин атын деле жаттай элекмин. Ошол кандай күрөштү улантып кетет? Так Ташиевди улантып кете алабы күрөштү? Демек убакыт көрсөтөт дегенде. Убакыт көрсөтөт. Анан берден оор болуп калат албетте. Тиги берде бир интервьюсунда, акыркы интервьюсунда Садыр Жапаров өзү айткан жери бар, эме деп. Ошол Көлбаев бирисинин денеге чыка Кыргызстан мамлекетин артка тарткан аябай жаман күч болду, таасир болду. Мен жетектеп турдум, бул курьер этеп турдум, жалпы башкы командашы катары Ташиевке приказ берип, мондай кылгыла. Каршылык көрсөтсө, ошол көз тазалала дегенге чейин ошондой эмелерди Садыр Жапаров өзү жетектеп туруптур. Эми ошол боюнча эркиндей калса болду. Болбосо булар эми бир баш көтөрчү болсо, Ташиев кызматтан кетип булар баш көтөрчү болсо, анда баарына кыйын болот. Дал ошол президенттин үйлөсүндө кыйын болот. Кыйын болот. Булар баш көтөрүп болуш керек. Пикириңиз түшүнүктүү. Эми мына дүйнөлүк саясатта чоң оюнчулар, ири державалар, Америка, Кытай, Орусия негизги баягы оюнчулар. Ошолордун өзара мамилелериндеги комбинацияларды эми көрүп жүрсөңүз керек, байкап атсаңыз керек, окуп атсаңыз керек. Анан ошол ири державалар ресурс талашып, мындай таасир талашып, кадимкидей эле тирешип келишет. Илгертеден эле. Анан
Ошондон улам мына жакынкы жылдарда негизи геосаясат кескин өзгөрөт, аткүл дүйнөнүн картасы өзгөрөт деген ушундай жоромолдор айтылып келет. Сиздин пикириңиз кандай буга? Геосаясат өскөрүлүп келатат. Ооба, тиги беден Путин катылуун көрсөттү. Украинада орус тилдүүлөрдү, орустарды сактайм деген менен деген ой менен барып Украинаны тең басып алды Путин. Өзүн коп койду. Санкцияда караган жок. Они выжили, ядерное оружие, там Искендер Орешник менен дүйнөсүн коркутуп турат. Дубинкой размахивается. Анан экинчи тарапта Трамп деген бар. Трамп болсо Гренландияны басып алам деп атат, Канаданы басып алам, кошом деп атат Америкага. Венесуэланын башчысы Мадурону пленге түшүрүп кетишти. Анан бери уже мурункудай однополярный болбойт. Мурункудай Америка дөгүрсүп дүйнөсүнө полицейский функцияларды аткара албай калды. Беден уже двуполярный. Бул жерде акыркы кезде күч өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп атат го дейм. Оонун мисалы эч нерсе жарабай калды азыр. Оонун эч нерсе жарабай калды. Оонун эч нерсе өтпөй калды. Оон деген авторитет түштү. Азыр ошо күчтүү, ким күчтүү болсо ошонун сөзү болуп калды. Бери албетте драконду былгып Кытай жатат. Миллиардтаган Кытай жатат. С ядерным оружием, там, с огромной армией. Путин болсо дүйнө жүзүнүн күчүн көрсөтүп, по-любому 4 жылдан бери согушуп атат, бирок көрсөттү, күчүн көрсөттү, баарын көрсөттү, ядерный оружиясын баарын көрсөтүп, коркутуп турат. Тиякта ошо Трамп күчтүү лидер экен, ошо келип Евро лидерлери болсо чымат этип салышты, чумалар чыгып калды, булар кайпактап качты мынтип. Беден тынч эле Алла Таала сактап турат, бакыш ошол мусулман өлкөлөр тынч турат пока. Турция өлкөлөрү своим котле варятся бар. Анан беден ошо тиги опять эле Израильде жана Газа, кичинекей Газа ал жетпей атат, кичинекей Хамаска ал жетпей атат. Согушуп ал жетпей кичинекей Хамаска. Бул жерден жерин алып туннелге эле согуш өшөт экен. Былтыр обмендерин көрдүк. Бир эле трупка, еврейдин бир трубуна өлүгүнө 1000 киши коюп атышты, 1000 киши алмашышты. Күчтүү да, күч, все равно любой жерде күч роль ойноп атат азыр. Эми жеке ал ички саясат, тышкы саясатты бир сыйра айттык, өтмүшүңүздү айттык. Эми бүгүнкү күнгө келсек, сиз азыр эмне иш менен алексиз? Мен кээде бир видеолорду көрүп калам өзүңүздүн баракчаларыңыздан, бир банктарга кирип, анан бир көп акчаларды кассадан шытыратып санап аткан видеолоруңузду мен да көрүп калам. Анан комментарийлерди жазышат. Нурлан байке, бул кантип ушинтип көп акча тапса болот, айтып коюңузчу депчи. Мисалы үчүн мага деле кызык да, бул кандай? Эми бул реферальный бизнес. Это реферальный бизнес, это не имея под собой, под рукой товаров народного потребления, мисалы одежда, продукты, там завод, эч кандай продукцияң жок. Бирок сен маркетплейстерге жармаша калдың, реферальный ссылка менен жармаша калып туруп, волнага кошулуп калдың. Бирок анын үчүн сен не менее 100 000 подписчигиң болуш керек. Какой-то сайтта, YouTube'да же TikTok'то же Instagram'да. Анан ошо реферальный ссылка менен кошула калып туруп, волнага түшүп калсаң, ошо кезде подряд сага ошол эле эч кандай товар эметпейсиң. Бирок ошол рекламалап эле ошону жарнама аркылуу. Жарнама аркылуу эле ошол. Анан сиздин ошо көрүүчүлөрүңүз көп болсо, 10 миллион сомдой түшүп турат ооба. Бир сөз менен жарнама аркылуу өзүңүздүн жеке баягы аккаунтуңуз, көрүүчүлөрүңүз көп болсо, таасирдүү адам 100 000ден кем болбош керек да. 150 000 болсо андан жакшы, миллион болсо андан жакшы. Анан мурда саясатта экениңизде имиджиңиз башкача болчу. Бир сөз менен айтканда олуттуураак Мотоев, Нурлан Мотоев элеңиз. Түгүл мен ошондо өзүм баягы апталык программам бар эле, ошондо маек катары эсиңизде, Борбордук аянтта экөөбүз ары бери басып. Мен даже күнүнөн бери эсимде. 2010 жылы где-то 30 октябрда болчу. Ооба. 15 жыл болуптур. Анан кадимкидей мурдагы имиджиңиз костюм менен, галстук менен, анан бир аз толугураак элеңиз дегендей. Анан азыр болсо мындай имидж өзгөрдү. Мен баягы TikTok'то карайм, баягында алтын кийимдерди кийип, алтын чынжыр баягы эмне тренд болуп атса ошол
буюм колуңузда же мойнуңузда же очки же кепка дегендей. Бул менимче мындай сиздин ушул ошо кардарларды тартуудагы эле мындай бир соодадагы имиджиңиз го дейм да. Сиз Нукура Нурлан Мотуев, ал башка. Үйүңүздө башкача эле болот болушуңуз керек. Ал тек гана ошол өзүңүздүн баягы катталуучуларыңызга болгон эле бир образыңыз болуш керек, Эми образды айта албайм. Мен өзүм свободный жашаган жашырым. Я люблю свободу. Душа желает, алтын кийгим келет кийем. Жеңиңиз келет жейсиз. Ошо блок тартам. Эмне жегим келсе халал, естественно халал там. Чочко, арак, вино аралашпаш керек, ит аралашпаш керек. Жегим келгенде жейм. Душа что желает? Мен воля хочу, свободу хочу, понимаете? Надоело жить под напрягом. Зона ачсаң чорлордун напрягында. Воля ачсаң власттын напрягында. Качанга чейин напрягда болуп жашайсыз. Мен ээн эркин жашагым келет. Бир берилген өмүрдө. Бир келген өмүрдө. Анан Анан өлүп калсаң тозокосун дагы напряг. Ишин өмүр бою напряг болуп жүрөт өсүп. Анан могу соц тармактарды карасак, сиздин контенттериңиз өтө популярдуу да. Көп ошол канча 20 жыл, 30 жыл мурунку саясатчылар болобу, ырчылар болобу, башка публиканын адамдар болобу, жылт өтүп жок болду. Анан сиз азыр да трендке ошол волнаны кармадыңыз да. Анан кийин бирок байкап атасызбы, мурдагы Нурлан Мотуев саясатчы катары эмес, сизди мындай бир чыгарган видеолоруңузду жылмаюу менен карашат. Анан кайра сиз баягы мурдагы олуттуу Нурлан Мотуевка кайтып келейин деген бир ой жокпу? Мындай такырымда анча-мынча кемирек күлгөн, колду сөмөйлү мынантип алып, саясатчылар демейде ушинтип сүйлөйт го. Олуттуу болгон Нурлан Мотуевка кайтып келейин деген ой барбы? Эми мен өзүмдү вполне олуттуу деп эле эсептейм. Олуттуу это серьезный да, серьезный эле эсептейм өзүмдү олуттуу. Анан тиги Эми саясатчы кезде башкача эле макул болсоңуз эми керек. ооба, саясатчы кезде башкача болгондо азыр эме дейт. Эми саясатты Садыр Жапаров айтпады. Кыргызстандын жоопкерчилиги мен өз мойнума алам. 10 жыл ближайший мага мешет этпегиле дебеди. Анан ал алса анан мен чыгарып олуттуу сүйлөсөм. Система өзү ошондой болсо, Система өзү ошондой болсо, ооба, анан мен эмне сүйлөйм, чыгарып бакылдап сүйлөй бергенде тилин азабын тартып түрмөгө түшүп калышы мүмкүн. Мен жашоонун жыргалышын көрбөй эле эмне түрмөдө түрмөлөп жүрөйүм мен. Эгер парламентаризм болсо анда башкача кеп болмок, Парламентаризм болсо ооба башкача ар ким өз оюн ачык айтмак, тигитмек, минтпек. Анан бул жерден билесиң 20-жылы Садыр Жапаров айткан. Бүт жоопкерчиликти мен мойнума алып атам, мен жооп берем өзүмө. Мага мешет этпегиле деген сыяктуу сүйлөгөн. Бир сөз жетиштүү болду ошо. Ага мешет кетем де. Алсынчы көрсүнчү, кылсынчы көрөлү. Садыр Жапаров. Биз учпай эле туруп туралы. Ооба. Анан эми үй бүлөлүк жашооңуз боюнча уңкур чуңкуруна чейин мен казганды жактыра бербейм. Бирок өзүңүз тиешелүү деңгээлде жооп берсеңиз болот. Өзүңүздүн жашооңузда, үй бүлөлүк жашооңузда бир нече никени баштан өткөрдүңүз. Бул бир чети тагдыр. Сиз мусулман катары муну тагдыр деп түшүнсөңүз керек. Анан негизи өзүңүз кандай кабыл аласыз? Бул маңдайга жазылган жазмыш деп кабыл аласызбы? Буга чейинки никелериңизди же өзүңүздүн тандоолоруңуз ошондой болду? Эми мен никелер бикелерде отурбайм. Мага катын баш ийбейби? Бара кой деп айдап жолгоно салам. Болбосо үстүнө катын алып таштайм. Үстүнө катын алам, ал чыдабай качат. Болду ошол эле. Мен айтпайм, мен эркин жашагым келет. Мен зона өссөң, чоңдон напряг болсо, волга чыксаң, власттан напряг болсо, власттын напрягы эле ошол да жана. Мисалы мен ишиме жүрүм, Карстада мошенниктерден акча өлтүрүп атсам, бир жумасына милиция сөз бир чакырасың. Милицияның власты, напрягда. Объяснение жаскан напрягда жасап отурасың. Мошенниктин ит аброй үчүн мен аброюма доо кетирип, сен ошону жасап отурасың. Аброй болгон менен бул миллион сом жоголган. Анан зонага түшсөң, чоңдордун напрягында болсоң, ойласаң, ошо власть напрягында болсоң, милицияң деле напрягда. Анан үйгө киргенде мен катын напряг этип туруш керек. Пошла да пошлаты, жакпайбы баары. Всё, вот дверь открой, всё. Кете бер. Жакса чогуу жашасаң жаша, бул деп туруп болбосо үстүнө нагыла катын алам. Катын алам, мына катын. Каласың кете бер, всё. Эркин жашагың келет. Негизи
бир нече аял алууга болгон көз карашыңыз кандай? Негизи биз светтик өлкөбүз. Көп аял алуу мындай кылмыш деп эсептелинет. Светтик өлкөнүн мыйзамы. Шариятта эми кандай экенин билесиз. Мүмкүнчүлүк бар. Шартка, ыңгайга карап туруп, бирден көп аял алганга болот дегендей. Анан негизи эле өзүңүз ушундай аял затына болгон мамилеңиз нары жагынан кандай? Идеалдуу аял деп кандай, кимди эсептейсиз? Мен өткөн келинчектердин баары билет. Мен аябай идеалдуу ата экеним, идеалдуу күйөө экенимди билишет баары. Ошон үчүн көп балалуу болдум да, анан баары билишет. Өздөрү мүнөздүү жаша. Ажырашып кетсем өз мүнөздөрүн жаша. Анан прям чисто идеальный аял жок го дейм. Идеальный аял жок Кыргызстанда. Кыргызстан жок, по крайней мере. Идеалдуу эркек да жок. Идеальный эркек да жок. Бирок ошо мурдагы никедеги аялдарыңыз менен балдарын мен видеодон көрүп калдым. Кадимгидей анын да акысын берип, анын баягы алтын жасалгаларды алып берип, чакырып. Ооба, мурдагы аялдарыма колум жеткенине баарына мурунку аялдарыма, балдарыма, то есть ошо ким баласы ошо балдарыма колумдан жеткенине ошо суперингарет кылам. Квартира алып бергенге кылам, акча берип турам. Чыккырам, айтам, анан гарантиятип 4-5 баланы көрсөтпөй жүрүшөт. Гордойлук себебинен көрсөтпөй жүрүшөт. Колум жеткенине, связым барына бүт берип атам. Акча берип атам, жардам берип атам. Үй алып берип атам, машина алып берип атам. Анткени балдарыңыздын энеси. Ооба, балдардын энеси, балдарым үчүн берип атам. Анан мынау саясатты дагы көрдүңүз. Башында советтик коомду көрдүңүз, Америкадагы системаны көрдүңүз, гезитке макала жаздыңыз, кара кечеде иштеп көрдүңүз, көмүр карбалуу болуп. Анан могу бийлик алмашуулар процесстерди көрдүңүз, ичинен сыртынан байкадыңыз дегендей. Анан бул нерселерди дал ушул заманда, ушул коомдо сизди жашатты Нурлан Отуев кылып. Ошол нерселерди эмне үчүн сизди көрсөттү жазмыш жараткан? Ошонун мааниси эмне үчүн ошондой ош кыйыш жолдорду көрсөттү дал сизге? Анын мааниси эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн ошондой тагдырларды берди сизге? Азыр мына бүгүнкү күнгө чейин кандай өйдө ылдыйды көрсөңүз? Мисалы, мурунку эмелерди айтпай эле коеюн, аалымдарды. Жана интернет айбырдан өнүккөн заманда айтпайм, азыр элдер телевизион көрүп бүт интернетке түшкөн. Анан акыркы эле аалымбы тиги устасы айтып атпайбы? Эрмек тынай уулу деген. Сага проблема келбей калса, ошол күн начар күнгө ойло дейт. Алла Таала сүйгөн пендесине проблема жиберет экен. Сыноолор жиберет. Ошол сыноолор себептен бул дүйнөдөн сенин күнөөң кечет. Мисалы, прямо хадис бар го. Эгерде кимди оору басса, проблема болсо, көңүлү сынса, кайгырса, көңүлү чөксө, проблема болсо, даже колуна тикенек кирип кетсе дейт. Ошол себептен Алла Тааланын күнөөсүн кечирет экен. Анан кээ бирөөлөр айтышкен, ошол эле алымдар айтчу да. Бар видеолор толтура. Кимгедир 40 күн проблема болсо корксун дептир. Акыретинен корксун дептир. Мисалы, ошол эле чоң капыр азыр тозокто келип аткан фараондун башкарууга эмес, өмүр бою башкарууга эмес, мисалы, фараондун. Өзүн кудай деп эсептеген. Азыр каякта, тозокто. Башкаруу болуптур, өмүр бою башкаруу болуптур. Кээ бирөө сүнөт экен, мен эч жерим оорубай өттүм, мен деген минтип өттүм. Сен сүйүнбө, сен күйүн. Значит, сен тозокко даярдап атат, сен Алла Таала бул дүйнөнү жаратып атат. Зато сен тозокко даярдап атат, ошо сүйүнүп аткандарга. Проблема жок деп. Адамда проблема болуп туруш керек экен. Сону ош кыйыш. Анан мен ош кыйыштар ошол, мен надеюсь, милость Аллаха, что мен 5 даярдап, ошондуктан менде ушундай меники бурну жашоодо. То түрмө, то көтөрүлмөй, то түрмө, то көтөрүлмөй, то жакшы жашоо, то аялың бар, то аялың жок. То ушундай бурный, белый, черный, белый, белый, черный ошол. Анан сумбурун жашоо. Нурлан мырза, эми баягы сырткы имиджиңиз боюнча экөөбүз маектешкен жылдары таптакыр башкача элеңиз. Көлөмүңүз жагынан дагы анда аябай толук элеңиз. Азыр чач жасалганыгыз дагы өзгөргөн, мындай кээде сакал коюп коесуз, кээде алып коесуз. Анан
кийген кийимиңиз дагы өзүнчө стилде карманасыз, ар кандай өзүңүз айткандай кийингиңиз келген стилде кийинесиз. Кааласаңыз костюм кийип коесуз, кааласаңыз башкача кепка кийип коесуз жанагы рэперлердин. Анан имиджиңиз өзгөрдү да. Анан өзүңүз дагы баягы мурдагыдай толук эмес, зыңкыйган, курсагы жок, курсагы тартылган. Мындай кадимки жигитсиз дегендей. Анан өзүнчө спорт залга барасызбы, машыгасызбы, же мындай бир рационуңузда кандай бир нерсени тыйып, кандай бир нерсени жеп, ошондой бир нерселерди колдоносузбу? Эми имичти өскөргөн прическама сурап атасың. Бул прическаны мен деген бул 88 жылдары анда 18 жашта юношамын армияга кетердин астында. СССР кез, СССРдин күчөп турган кези. Орустар, Москвалык орустар ага СССР эмес белек. Ушундай чач коюп чыгышкан, мода менен чыгышкан. Анан бир орус чыгып телевизордо сүйлөп туруп, папашам агесте жаман көрүп, ал сүйлөсө отуруп алып белимчи деп мынтип атыптыр. Орусча, о кебетегиң турайын деп атыптыр. Мен папашам отурса, деп каткып туруп анан. Мен ушундай прическа кылам десем, кылба дейт анан. Так кылып алдым, так ошондой кылып алдым. Ишке келсем да биякта студент балдар ушундай прическа коюшат ошо. Орустар турган 88 жылдар анан. Коюп жетишкен жокмун. Армия алып келсе чачымды алып салышты. Бирок армиядан так ушундай прическамен келдим. Прическамен келсем так ушундай прическа. Даже армиядан мен демилип атканда сүрөтүм бар. Google'да терсең, Google'да Мотуй молосу армейский ушундай. Келсем, бир тууган инем братчикам Нурдин университетине 89-жылы демилип алып келдим. Келсем, кыздар таң калып карап, биз Нурдинди красавчик дейбиз. Вот настоящий красавчик деп мен көрсөткөн. Мына настоящий красавчик деп мен көрсөткөн. Нурдин красавчик деп жүрүшүн. Мына агасы деп таң калышкан кыз жазган. Ошо. Демек мен түшүндүм, коомго эле залалы тийбесе, өзүң көөдөнүң каалаган нерсени бир жасайм дедиңби? Арманданып эле жүрө бербей, өкүттө жүрө бербей жасап көр деп. Мен арманым жок. СССРда көрдүм. Америкага эң биринчи бардым. Америкада 5 жыл жашадым. 3 балам гражданин Америки. Американский паспорт $1 миллион турат. Мен $3 миллион балдарым бар. Паспорт боюнча эле. Трапаңды эле көтөрүп салды өткөндө. $1 миллион бербесең албайсың болду деп. Чоң байлыкты көрдүм. Баарын көрдүм. 11 балалуу болдум. Бүт көрдүм. Только 5 гана көргүм келет. Болду ошол. Мен арманым жок бул жашоодо. Бүт көрдүм. Бүт. Түрмөсүндө көрдүм. Түрмөсүндө муш чачты көрдүм. Бирок өзүмдүн эч качан берген жокмун. Ворно да каршы чыктым көстүрүүсүндө. Ал өлгөндөн сүйлөбөй. Эч арманым жок. Президенттерге да каршы сүйлөдүм. Ошол бурный жашоомен келатам да айтор. Эми ушул маекти, пикирлешүүнү, подкастты жыйынтыктоочу бир суроо, уруксат этиңиз. Адам ары урунуп, бери урунуп, жакшы адам да болуп көрүп, жаман начар адам да болуп көрүп, анан кийин ошентип өйдө төмөндү көрүп отуруп, адам өзүн издеп жүрүп отурат экен да. Негизи. Анан кийин ушул өңүттөн алганда Нурлан Мотуев аны көрдү, муну көрдү, өзүн таптыбы? Тапса эмнеден тапты? Нурлан Мотуев бул дүйнөгө эмне үчүн жаратылган экен? Сиздин миссияңыз эмне экен? Ошону өзүңүз жообун таптыңызбы? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси боюнча сен өзүңдү бул дүйнөдө жолоочу катары эле көрөт экен. Бул дүйнөнү менчиктеп албат экен. Мен өзүм жолоочу катары жашайм, ошо үчүн бурун жашайм, сумбурун жашайм, ошо үчүн бийликке кызыкпайм. Эч шайлоого катышпайм, мисалы өткөн парламент шайлоого катышкан жокмун. Мен өзүмдү жолоочу катары жашайм. Көбү мени апенди катары көрүшөт. Кандай сен бийликке кызыкпайсың? Кызыкпайм. Всё, кызыкпайм. Эмне кереги бар? Өзүмдү ошо пайгамбардын хадиси боюнча бул дүйнө жолоочу катары көрөм. Мисалы ошол эле тирүү кезинде 5 убада кылынган Умар бин Хаттаб сахаба, Абу Бакр коркчу экен. Өлгөндөн эмне болом? Ойлоп кой, күнөөсү жок. 5 пайгамбар өзү абишеттеген 5 деген адамдар 10 кишинин экөөсү ошентип коркчу экен. Коркуп түнөмө ыйлап чыгыш экен, намаз окуп. Ал ошондо 5ке эптеп келе албай атса, анан сен айткандай мен өзүмдү издеп бул дүйнөгө түкүргөнүм да жок. Бул дүйнөңдө мисалы жанагы хадисте айтылган эчкинин өлүгүн көтөрүп туруп мына бул дүйнөгө могу деген мына. Деген хадис бар го. Бул дүйнөгө мен түкүргөнүм да жок, урганым да жок бул дүйнөгө. Мага баары бир море поколение. Мен 5ке дер атам, 5ке. 5 болсо мен уже чоң билет алган болом да ошого. Мен камдаган суроолордун баарын бердим Нурлан ага.
Рахмат атайын убакытты бөлүп келип бергениңизге. Берген суроолорума чын ыкыластан жооп бердиңиз. Того терин жооп бердиңиз. Баарына рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөгүңүздө тынчылык болсун, бар болуңуз. Рахмат, сизге да ошону каалайм. Ден соолук болуңуз, ишиңиз ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат.